Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Бишкек шаар башкармалыгы жол акыны көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп жатат. Учурда жол кирени көтөрүүгө байланыштуу 3 вариант иштелип чыккан. Биринчи вариант азыркы бааны калтыруу. Экинчиси автобус, троллейбус баштаган муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркын 11 сом, маршруттук унаалардын жол акысын 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариант автобустукун 15, троллейбустукун 11, маршруттук унаалардыкын 19 сомго көтөрүү сунушталууда. Эске салсак, жол кирени көтөрүү чечими акыркы жолу 2012 жылдын 1-майында көтөрүлгөн. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Нью-Йорк Таймс басылмасына берген билдирүүсүндө Евро биримдиктин аймагына уруксат берилген вакциналарды алган гана туристтер кире алышат. Евро биримдиктин рыногунда учурда коронавируска каршы 4 препарат бар. Алар Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca жана Johnson & Johnson. Ал эми Sputnik 5 вакцинасы 4-марттан тартып европалык рынокко колдонуу үчүн киргизиле турган вакциналарга уруксат берүү боюнча иш алып барган агенттиктин экспертизалык процедурасынан өтүп жатат. Бишкектеги эл аралык Манас аэропортуна Air Manas компаниясы жаңы сатып алган Airbus A220-300 учагы келди. Белгилүү болгондой, Air Manas компаниясы ушундай модельдеги экинчи учакты ушул жылы алып келе турган болду. Маалымат иретинде Airbus A220-300 жаңы технология колдонулган жана экологиялык класстагы жана бийик үн чыгарбаган учак. Мурдагы муундагы учактарга салыштырмалуу күйүүчү майды 25%га үнөмдөп, азот оксидтерин чыгаруусу 50%га азайып, айлана чөйрөгө зыяны аз болот. Бүгүнкү күндө Airbus чыгарган учактар Азияда, Америкада, Европада жана Африкада колдонулуп келет. Саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматына ылайык, Кыргызстанга Россиядан Гам-Ковид-Вак вакцинасынын 20 000 дозасы келди. Эске салсак, буга чейин Россиядан Sputnik 5 вакцинасы келген. Учурда өлкөдө калктык Кытай жана Россия мамлекеттеринде өндүрүлгөн вакцина менен коронавируска каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. 27 апрелге караган суткада Кыргызстандын аймагында 247 кишиден вирус жаңыдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эң көп учур Бишкек шаарында жана Чүйдө катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 жана Чүй облусунда 2 бейтап каза болду.